Сарыгулов Дастан Исламович, Кыргыз Республикасынын экс-мамлекеттик катчысы, мамлекеттик кызматтын биринчи даражадагы мамлекеттик кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин экс-депутаты, Кыргыз Республикасында эмгек сиңирген курулушчусу, профессор, 12 китептин жана 17 эл аралык илимий эмгектердин автору. İlimde aytayın. İlimim ne deydi? Mına uşunça 1000 yıl, 2,5 yıl bizden doğrudan burun, 2000 yıl bizden doğru. 4,5 yıl. 5000 yıl dep koyalım. Mına sancır ayıp duradı. İlimim ne de aytadı. Mına o kitap Berştam'ın kitabı. Bu işe 1910 yılı tuğulgan. Sankt-Peterburg'da ilim alıp, anan Kıtay tilini жақсы bilgen, Kıtay жазуусун okuy bilgen. İlde oturup 1942 yılı soğuş ubagında Taşkent'te doktorluk dissertatsiyasını jaktagan. 160 barak. O kitapta. Kırgız'ın tarihini çeşmelep, aytıp, dalilep, anan korutundusu. Men Kırgızçasını okup berem, Kırgızçasını bile okuyun. Kırgız'ın tarihi en ele bayırkı zamandardın terengine bizdin zamanға çeyin 4000 yıldıka barıp takalat deydi. 4000 yıl dağı 2000 yıl, 6000 yıl. Buna ilim Kırgız'ın 6000 yıl tarihini dalildep de aytıp atat berdi. Bunu sancıra biz gönüle bir жағын ayttık, 2,5 ming, dağı 2000, 4,5 ming dep atabız. A mümkün bir kança ming yıl ötken soň dep atpayбы? A mümkün 3000 yıl ötkendür. Doğru. Anda degile bağı 5000 yılga var takalı atpayбы? Birok yenisi urularının tarih baştalardan murdağı basıp ötken jolu Kırgız urularının tüzülüşünün doğru dep esepteş gerek deydi. Böyle urularından emez. Kırgız'dın basıp ötken doğru dep atar. Bizde bir Kirgizler var. Alarga түшүнүк болуш үчүн орусчасын айтып берейин. История Кыргыз уходит в глубокую древность к 4 тысячелетию до нашей эры. Ошондо 6000 жыл деп атат да. Но эта предыстория племен Енисея может считаться эпохой становления лишь кыргызских племен. Бул жалаңгана кыргызга таандык дейт. Бул кесе айтып атат. Бөлөктөргө таандык эмес дейт. Кыргыздарга таандык дейт. Эта предыстория племен Енисея может считаться эпохой становления лишь кыргызских племен. Лишь к концу первого тысячелетия до нашей эры бөлөк уруулар кыргыздарга барып кошулду деп далилдеп берип атат. Буну чечмелеп отурбайлык убакыт көп кетет. Бирок бул докторлук диссертация 1942 жылыдан баштап 1996 жылга чейин басмадан чыкпайт. 50 жыл. Эмне үчүн басмадан чыкпайт? Ал убактагы саясатка дал келбеген. Ал убакта КПСС doğru. КПСС Кыргыздын жалган, кыскартылган, майып болгон, башы кесилген, эки колу, эки буту парчаланган мунжу тарыхты Кыргызга жазып берген. Ошол тарыхка дал келбей калган бул. Анан эмне болот? Берштам кугунтукка алынат. Сабак берүүдөн четтетилет. Экспедицияларга катыштырылбайт. Ошондо 46 жашында 56 жылы дүйнөдөн өтөт бул киши.
Biz uşu kişinin emgegin bağlap естелик койдукпу Бишкекке? Койгон жокпуз. Бул баа жеткис илимий эмгекти экинчи илимий эмгек менен мен далилдеп берем. Бул ишиге биз бүгүнкү күндө дагы каршыбыз. Себеби чындык үчүн чыркырап, саясатка төп келбесе дагы муну жамандап, сен пан түркчүлсүң деп, сен тарыхты бурмаладың деп, саясий айыпты коюп, кызматтын баарынан четтетип, анан 46 жашында өтүп кетти. Бул киши эмне үчүн ушунча кыргыздын тарыхын изилдеди деген суроо туулуп атат. Көрсө, Чоң Чүй каналы, БЧК деп коебуз да. Ошол канал казылганда кол менен казылды да негизи. Улам күн сайын табылгалар чыгып атат. Күн сайын табылгалар. Ошо табылгаларды изилдеп, бул эмне деген буюм? Кайсы доорго таандык? Кайсы элге таандык деген суроо болот да. Ошондо канал бүткөнгө чейин 450 километр. Ошонун баарын тынбай күн-түн улам табылган буюмдарды изилдеп, анан Кытайдын тарыхый булактарынан дагы жакшы тааныш, анан кийин бөлөк археологиялык казууларды да жакшы билип, төп келгенин билип, анан кийин бул кыргыздын тарыхы турбайбы? Бул кайсы доордо деп доорун аныктап, анан 160 кагаз бетиндеги докторлук диссертацияны жактайт. Бул диссертация ушул күнгө чейин жокко чыгарылган жок. Бул диссертация ошо бойчо турат. Бир дагы илимпоз муну жокко чыгара алган эмес. Гумилевду билесиз. Ооба. Гумилев куунтукталган. Анан ал убакта бийлик Гумилевге айтат: "Эми сенин абалыңды жеңилдетелик. Сен ушу Берштамдын эмгегин катуусунда" дейт. Жокко чыгарып бер дейт. Жокко чыгарып бер дейт. Эми жокко чыгаруу кыйын, бирок сындап кой дейт да. Муну мага Кузьмина Елена Ефимовна айтып берди. А кишини мен чакырып, силерге да же бир бөлөк каналда берүү болгон. Анан ошол киши айтып бербеди. Ушундай болгон дейт. Анан Гумилев Кузьмина бул баягы Россия академиясынын академиги, археолог эжеке да, Бул киши 250 илимий эмгеги бар киши. Бул киши жалаң эле Россия эмес, Индиядагы, Ирандагы, Германиядагы тарых илимдеринден таанылган академик болгон да. Бул киши арилер жөнүндө таада адамзаттын тарыхында биринчи илимий эмгек жазган. Арилер ким болгон, жана алар түштүккө. Чайковский жазгандай. Жок, Чайковский кийин жазган. Жок, Чайковскийдин эмгеги ал бөлөк. Арилердин мекени кай жерде болгон, жана эмне үчүн арилер мекенин таштап кеткен деген эмгек. 1914-жылы чыккан. Ошону айтам да. А бул киши өзүнүн археологиялык казууларына таянып, жалпы арилерге эмгек арналган "Арии путь на юг" деп. Ошондо көлөмдүү, дал ушундай көлөмдүү китеп, арилердин кайсы жерде түптөлгөн, кандай шартта Индияга барган баарын чечмелеп, анан Ирандын илимпоздорунан, Ирандын президенти Махмуд Ахмединежадтын колунан $100,000 сыйлык алган. Анткени ирандар өзүндө арийдин урпактарыбыз деп эсептейт. Бул тарыхта биринчи илимий эмгек арилерге арналган. Сиз жакшы билесиз, Гитлерден кийин арилерге жолоо кыйын болуп калбадыбы? Туура. Арилерде биз арийбиз деп экинчи дүйнөлүк согушту баштап, бир топ элдерди кырып, анан терс маанайда кабыл алгандан кийин арилер илимпоздордун көңүлүнөн сыртта калган. Ошого карабай Кузьмина өзүнүн бүт археологиялык казууларга катышкан, өзүнүн табылгаларын баарын чогултуп отуруп, анан биринчи жолу адамзаттын тарыхында "Арии путь на юг" деп дал ушундай көлөмдүү китеп жазып чыккан. Мына бул арилерге тиешелүү, Берштамга тиешелүү. Эми Берштам адан куугунтукта алынгандан кийин ого бетер буга эч ким жолобос болуп калды да. Мына кыргыздын тарыхы бул санжыра мына бир эле бет эмнени айтып турат.
мынау Берштам эмнени айтып турат. Бирок андан да салмактуу эмгек бар. Мынау 800 бет. Бул көчүрмө, копия. Себеби бул китепти мен таппай, анан бир жерден таап копиясын жасадым. 51-жылы чыккан турбайбы Москвада? 1951-жылы Москвада чыккан. Билимдер академиясынан чыкты. Билимдер академияда. Бул 100% илимий китеп. Киселев өзү ким болгон? Өзү академик болгон. Ушундай барктуу академик, ушундай дүйнө элдерине эмгектери таанымал. Бул киши коркпой, үркпөй, ошол убактагы саясатка төп келбегенине карабай, Түштүк Сибирдин тарыхын изилдеп отуруп, жалаң археологиялык казуулардын негизинде бул жазып атат. Таштык маданияты, тагар маданияты, кыргыздардын маданияты деп. Коркпой, үркпөй. 1951-жылы чыкты. Берштамга жанагындай мамиле кылса, бул кишиге андай мамиле кыла албай калды бийлик. Себеби өтө барктуу, өтө даңкы тараган тарыхчы эле да. Бул китепти эми мына канча барак кыргыздарга таандык, мына мен берге чаптап койдум. Биягына чаптап койдум. Берде ачыктан ачык жазылып атат. Кыргыздардыкы деп. Кыргыздардыкы деп атат да. Эми эмнеге таянган өзгөчө мынау китеп. Бул китеп тиги докторлук диссертация. А бул китеп болсо бир нече илимпоздор биригип жазган китеп. Башында албетте Киселев турган. А бирок белдүү атак даңкы тараган бир 10 тарыхчы жазган. Ар кайсы главаларын, баптарын өзүнчө жазган. Муну эгерде чечмелеп сөз кылсак, 4-5 саат убакыт керек. Ошон үчүн мен жалпылап гана айтып коеюн. Булар эмнеге таянган? Эң биринчи дөбө маданият деген түшүнүк бар. Дөбө маданият деген тарыхта өзүнчө чоң таанылган доор. Бул доор 4000 жылды камтыйт. 4000 жылды камтыйт. Кайсы жер доордон башталат? Бул Афанасий доордон башталат. Афанасий маданияты, анан кийин Андрон маданияты, Таштык маданияты, анан Карасук маданияты, анан Тоогар маданияты, анан Таштык маданияты. Бул 5 маданият 4000 жыл өкүм сүргөн. Эмне үчүн булар ошол Таштык Афанас деп аталган? Себеби дөбө мүрзөлөрдү каскандан кийин ошол мүрзөлөрдөгүсү кайсы элге таандык дегенди айтуу кыйын болгондо. Анан эмне кылабыз эми? Кайсы элге? Ой, андан көрө Афанасий деген кыштактын жанында биринчи табылган Афанасий маданият дейлик. Андрон кыштактын жанында табылган Андрон дейлик. Карасуу дарыясында Тагар деген тоо, кар деген көл. Таштык деген Таштык дарыя, Таштуу дарыя. Ошонун боюнда биринчи жолу аныкталган. Ошентип эле Таштык, Карасук, Тоогар, Андрон, Афанас деп коелук деди. Ошентип койду. Эмне үчүн бул дөбө маданият? Бир этноска бир элге таандык. Себеби сүйөк коюу аземи окшош. 4,5 жыл жалаң эле сүйөк коюу азем эмес, маданияты, чарбачылыгы баары окшош. Ошон үчүн бириктирип дөбө маданияты 4000 жылды камтыйт. Ал эми мен изилдеп отурсам, мына картаны тапсам, картаны карап отурсам, эмне болуп атат? Мына Хакасиянын картасы 97-жылы чыккан. Мына Хакасиянын картасы. 5 маданияттен Хакас жеринде табылган. Тоогар деген көл турат, берде көрсөтүлгөн. Карасуу деген дарыя турат, Таштуу деген дарыя турат. Афанасий да айыл ушу Хакасияда, Андрон да айыл Хакасияда. Эгерде табылган жери менен маданиятты атаса, анда биз Хакас же кыргыз маданияты деп аташыбыз керек. 5 маданиятты бириктирип, ага далил мына карта. Ошол 5
дөбө маданиятына ат болгон жерлердин аттары баары кыргыздын түпкү мекени Хакасияда жайгашкан. Бул бир белги. Мына ушул картаны карап, мен эмнеге баа бердим, эмнеге таң калдым?